Салам достор, кандайсыңар, жакшы жүрөсүңөрбү? Мен силерге азыр геймпад бот жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Бул боттон мен $5 чыгардым. Алдыда көрө аласыңар кеңири. Мен ушул видеонун астына жана комментарийге неме ссылкасын коюп коемун. Ошо ссылка шилтемени басканыңарда эле дароо ушундай телеграмга киресиңер. Геймпад бот деп ушундай телеграм болот. Старт деп чыкса, стартты басасыңар дагы. Кийин ал жерде играть деп турбайбы? Ушул играть дегенди басабыз дагы сайтка кетет да. Сайтка киребиз. Ушул жерден мен баскетбол ойноп эле где-то 2 күн ичинде эле ушу $5 чыгардым да. 2-3 күн болду окшойт. Мынакей оюндун түрү бар экен. Ушуларда ойноп, анан кыска секунддук видео, 5 секунддук видео берилет. Ошол видеону көргөндөн кийин эле силерге доллар менен төлөп берет да. Эгерде адам чакырсаңар, анда силер $0.05 аласыңар. Ал эми жаңы катты алсаңар $0.5 башкача айтканда $0.5 бонус аласыңар. Акча сөзсүз түрдө чыгат экен достор. Мен азыр алдыда да көрсөтүп берем. Шашпай, андыктан иштөө жолун биринчи көрсөтүп коеюн. Мен көбүнчө мына баскетбол дегенден ойноп атам да. Аябай оңой экен, мага жакты. Анан кийин баскетболго немеге корзинага топ түшпөй калса деле, кыскасы баягындай видео чыкса эсеп экен да, мындайча айткандачы. Канчалык видео чыгып биз көргөн сайын 5 секунд. Бизге ошо $0.1 цент төлөп берет экен да. Мен кечке ошону көрүп атырып эле $5 кылып чыгардым. Азыр дагы $0.2 цент бар. Негедир загрузка болуп атат. Назад басайын. Андан азыр көрсөтөм. Анан кийин ал жердеги чемпионат дегенге да катышып, эгер кыйын ойносоңор, ушул игралардан 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга дагы призовой место доллар менен берет экен да. Мынакей ачтым достор. Вы деп турат, 4-чү место 19 деп. Мындай жашыл тоголок чыкты. Ушуну басабыз дагы мындай биринчи видео чыгат 5 секунддук. Бул видеону көргөнүбүздө бизге төлөп бербейт. Кийинки видеолор, ушундай видеолор чыкса бизге төлөп берет. Мынтип, эгер ойногоңар келсе, ойносоңор болот. Мындай топту кармап туруп эле мындай корзинаны өдөгө жылдырсаңар, топ өзү өдөгө болот да. Мына корзинага өдөгө жылдырсаңар, колуңар эгерде экрандан кыйшайып кетсе, анда бул жака кетип калат, корзинага түшпөй эле. Дагы жашылды басып, дагы ойнойбуз. Эми мына жака кетирип койсом, мисалы, бул жерде сөзсүз корзинага түшүш керек деген эреже жок экен. Эгер кызыксаңар, өзүңөр ошо түшүрүп ойносоңор болот да. Жок, мен тезирээк акча чогултайын десеңер, анда мындай корзинага атайын эле түшүрбөй, башка жакты карап, убакытты өткөрсөңөр дагы болот экен. Бул жерде дагы ошол 1-чи, 2-чи, 3-чү орун бар экен. Мен азыр 2-чи орунга чыктым эле, азыр 4-чү орунга түшүп калдым. Себеби мен ойнобой эле көбүн эсе ушу акчага неме кылып атам да. Аракет кылып атам. Мындай кыска 5 секунддук видео чыгат. Азыр награданы көрүп тургула, менде $0.2 болчу. Азыр дагы мына $1 цент кошулду. Көрдүңүздөр, 201 болуп калды. Ушундай мен ушул жол менен көбүнчө акча кылып атам. Анан башка оюндардан деле ойносо берет экен мына жерде. Мисалы, ар түрлүү оюндар чыгып турат экен. Ошол оюндарды ойносоңар болот экен. Мисалы, мына жерде сүрөт турат го, ошол сүрөттү бассам, профиль деп турат адам чакырсаңар дагы берет экен деп айттым. Анан кийин выигрыш друга, ошол чакырган адамыңардын ойноп баягындай алдыга чыкса дагы 10% түшүп турат экен. Ал эми мына печенье 3К деген 3059 деген мен өзүмчө эле печенье деп алдым. Бул мындай оюндарда керек болот окшойт менимче. Мындай
ноль болуп турат экен да, бир какой-то времядачы менде аябай көп эле кайра азайып кетти. Мынакей вывод средства дегенди басып чыгарган акчамы азыр көрсөтүп берейин. Мына исполнена дейт. $5 минимум $5 баштап чыгат. Мен бүгүн мына 9:47 деп өздөрүнүн сааты боюнча айтып атат. Ошондо мен бүгүн 12:47 чыгардым окшойт. Ошондо 4-5-6 сааттарда түштү да. Мен Kiwi кошелекту жазган жокмун, Kiwi кошелекке чыгат экен. Вывод средства $5 болгондо эле выводду басканымда эле автоматически кетип калат экен да. Андай жаз деп айтат го. Андай айтпайт экен. Мен чочуп кетип эле каяка кетип калды менин акчам деп аябай сарсанаа болуп анан ботко жаздым. Бул жака поддержкага жаздым. Мына поддержка деп турбайбы? Ушул поддержканын өзүнүн дарегине жазсак болот экен. Мына написать дегенди басайын дагы. Ушул жерде жазганымды силерге көрсөтөйүн. Аябай сарсанаа болуп скриншот кылып дагы жөнөткөнмүн. Заявка в обработке деп чыгат экен да, мындай болупчу. Биринчичи, азыр исполнена деп турбайбы? Ушундай обработка деп чыгат экен дагы. Анан мен канча время десем жооп беришпеди, бирок ошондо мен 12:53 жазсам, демек 16:59 уже түштү да. 4 саатта түшүптүр акча. Kiwi кошелегимди атайын эле жөнөтүп бердим, сурабаса делечи. Анан кийин перевод отправлен, напишите, пожалуйста, отзыв дейт. Скриншот менен отзыв жөнөтсөм дагы болот экен. Мына жерде бар, мисалы, атайын группасы бар. Ошол жактан дагы неме кылат, чат бар мына жердечи. Элдер сүйлөшөт. Мына 1028 рубль чыгарыптыр. Бүгүн 11 январь. 651 рубль чыгарыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мынакей бул жакта кеңире чыгарган адамдар дагы выплаталарын жөнөттүрүшөт бул жака. Мынакей 365 рубль болот экен да, $5-чы. Азыр мен силерге Kiwi'мди көрсөтүп коеюн. Мага да 365 түштү окшойт. Негизи түшөбү экен, түшпөйбү экен деп ар дайым биринчи эле проверка кылам. Бул эмне болуп атат? Тосуп калды. Эми болду окшойт. Азыр историядан көрсөтөм. Негизи доказательство менен көрсөтүп берсең, анан адамдар чын эле чыгат экен деп ишенип иштешет да. Көбүнчө ушул акчасы чыккан иштерди жөнөткөнгө аракет кылам мен силерге. Азыр бир аз интернет загрузка болуп атат, достор. Мынакей история деген басайын. Мынакей 365 рубль түштү. Пополнение 365, 16:59. Көрдүңүздөрбү? $5 толук түрдө 365 рубль болду. 16:59. Мына жердеги немени да бир көрсөтүп коеюн. 19 түштү. Мынакей 16:59 эле перевод отправлен деп мага жөнөтүшкөн. Көрдүңүздөрбү, достор, акча бул оюндан чыгат экен. Иштеңиздер. Эте алалы. Баарыңыздарга ийгилик. Мынакей ортодо турган эле дагы ушул жерден эле каалаган оюнубузду ойносок болот. Мынакей алма кескенди да ойносо болот. Мага жакпады. Бирок кимге жакса ойноңуздар. Башка оюндарды дагы
попробовать этип көрүңүздөр. Баягындай дагы бир кайталап кетейин. 5 секунддук видео реклама ачылып атпайбы? Ошол ачылган сайын сиздерге цент доллар менен төлөп берет. Ошолорду топтоп чыгарсаңыз болот. Достор, ушул видео болду. Эгерде видео жакса, комментарийге жакты деп коюңуздарчы. Бир көрөйүн канча адамга жаккан.